секта деген эмне өзү? Секта деген семантикасында же болсо түпкү маанисинде каяктан келет ат сөз? Секта деген сөз бул эми англис тилинен алып караганда сект деп айтылат. Сөзмө сөз которгондо бул агым, жамаат, бир группа ушундай маанилерге келет. Бирок диний терминологиялык жактан алып караганда кайсыл гана бир диндин негизинен бөлүнүп чыккан кандайдыр бир жамааттарды, агымдардын бардыгын биз секта деп айтып карайбыз да. Жалпы жагынан алып караганда ушул мааниде каралат. Секта бул чыгыш жагынан бир эле коомго гана эмес, ошол өзү бөлүнүп чыккан динге дагы убагында чоң зыяндарды алып келген да. Бул оппозиция дедик болобу? Акыйдавый оппозиция. Ошондой десек болот. Акыйдасында акыйда жактан, акыйда деген бул ишеним жактан ошол эле динге, ошол динге ишенген элдерге дагы мындай терс маанай тартуулаган бир агым, жамаатты биз секта деп карайбыз динде. Бүгүн Кыргызстанда ушу биздин мыйзамдар секталарды деп дин деп тааныйбы секталарды? Секталарды биздин мыйзамда кандай каралган? Биздин мыйзамда Кыргызстанда кайсыл дин болбосун, Кыргызстанда расмий түрдө каттоодон өткөн болсо үгүт иштерин жүргүзүүгө укугу бар деп айтылган да. Бирок тилекке каршы бизде ошол каттоодон өтүп алгандардын көпчүлүгү секталар да. Биздикилер ошол адистердин жетишпегендигинен же жоктугунан улам дейбизби? Секталарды дагы дин деп каттап алып туруп, ошолордун көпчүлүгүнө биз эшик ачып койгонбуз дагы. Кыргызстанда азыр ошол секталар байма-бай кулаш жайып, биздин коомчулукка дагы мына 20 жылдан бери чоң залакасы тийгизип калган, мына күнүбүздө айдан ачык көрүнүп турат. Статистикаңыз барбы? Канча секта катталган ошо дин деген? Азыр бул боюнча расмий статистика, мындай так маалымат биздин мамлекеттик дин комиссияда так көрсөтүлгөн. Ал христиан багытында канча мазхаб бар, ислам багытында канча мазхабтар бар. Эми мен бир-эки өдө төмөн кылып туура эмес айтып албайм, бирок ошол жерде расмий маалыматтар бар. Христиан багытында эле 800дөн ашык, ислам багытында 300дөн ашык ушундай. Ислам багытында 300дөн ашык секта. Секталар. Бул секта дегенде ошол сектанын ичиндеги фонддору, уюмдары, ар кандай майдамда иш алып барып жүргөн бир кичинекей жамааттары, ошолордун баардыгын кошкончо ошончо чыгат. Мына биз илгертен таанып келген эки негизги дин. Бул ислам дини жана христианчылыктын православ чиркөөсү. Эки дин. Бул илгертен биз таанып келген дин. Дин деген ошо экөөсүн. Эми калган христиан багытында 800гө жакын, ислам багытында христиан акыйдасын жамынган дейлик, да? Жана ислам акыйдасын жамынган 300гө жакын 1100 секта экөөсүнө каршы турат. Туура айттымбы? Ооба. 1100 секта эки динге каршы турат. Эки динге каршы турат. Эки динге каршы турат. 5 миллион кыргызга бөлө турган болсок, улан арифметикадан кандайсың? 5 миллион кыргызды бөлө турган болсок, бир үйдө 10 бала болсо, элестетип көр, 10 башка тамак. 10 башка тамак ичет, ооба. Мен кыргыздарга рахмат айтам. Дагында бири-бирибиз менен саламдашып атканыбызга. Дагында ушу орозо кармап атканыбызга. Маалыматыңыз барбы? Европада канча секта бар? Европада кандай айтсак, орто кылымда Европада негизги сектанын бардыгы Европада пайда болгон да. Айрыкча 1450-1500 жылдардан баштап христиан жамааты католик жана православ болуп экиге бөлүнгөн жерде, ошол жерде Мартин Лютердин, Джон Кальвиндин, Звингли деген мындай атактуу кишилердин баштоосу менен үчүнчү бир сектасы же мазхабы жамааты пайда болот дейли. Бул протестант мазхабы. Протестант мазхабы чыккандан кийин католиктер менен православдарга каршы ушундай көз карашты айтат. Инжилди ар бир адам өзү окуш керек. Инжилди ар бир адам өзү окуп христиан динин өз ою менен түшүнүш керек деген эшикти ачып койгондон кийин ошол жерден байма-бай толгон токой христиан секталарынын бардыгы протестант мазхабынын ичинен чыгып кетет да. Дыкат кылсаңыздар, католик менен православдардын ичинде мындай майда бөлүнгөн мазхабтар, секталары жок да. Себеби аларда бир гана руханий лидерлер бар, диний лидерлер бар. Ошолордун айтканы мектептер гана бар. Мектептер гана бар. Ошолордун айтканынан гана чыкпайт да. А протестантта андай жок. Ар бир адамга диний жактан жоромол жүргүзүү үчүн эркиндик берип койгон үчүн ар кандай секталар ошол жерден пайда болуп кеткен. Мына ошолордун бир бөлүгү биздин Кыргызстанда азыр кеңири мына иш аракеттерин жүргүзүп жүрөт. Биздин расмий каттоодон да өтүп алган мисалы. Мен билейин дегеним, Бакыт, Европада секталардын саны бизден көппү азбы? Көп да бизден. Бизден дагы көп. Биздеги секталардын башка жерлерде тыюу салынгандары барбы? Ошол эле Америкада, ошол эле Европада тыюу салынгандары барбы? Бизде кенен иштеп аткан. Бизде кенен иштеп аткандар мисалы Жахава күбөлөрү деген бар. Бул кээ бир өлкөлөрдө Европада тыюу салынган да. Расмий түрдө тыюу салынган. Кээ биринде ошол жерде мисалы Германиянын өзүндө чоң борборлор бар. Ал жакта
үгүт иштерин жүргүзүп бизге Кыргызстанга келген жана брошюра журналдарда көбүнчөсү ошол жактан келет да.